Ассаламу алейкум, Кадамжай шаарыбыз тургундары, Кадамжай район тургундары, Кадамжай медиа караңыздар, Кабар 77, Кадамжай сыйла бүт каналыбыз катталуучулары, көрүүчүлөрү, көрөрмандары, каналыбызга катталыңыздар. Эң биринчи катталуучуларга биз ыраазычылык билдиребиз. Анткени алар бизге подписация болуп катталган. Мына азыр сиздер кандай баалайсыздар, кандай баа бересиздер билбейм го, бирок мен ушунчалык өзүмө жакты. Шул алган прическачы. Веб барбершоп экен, Instagram мен төмөн аккаунттагы калтырдым, жазып коёмун. Андан кийин ушул жерде өзүбүздүн эле Кадамжай жигиттер ачып жүргүзүп баштаптыр. Ошого аябай мындай ыраазычылык билдирип кетким келди. Чисто бесплатно реклама. Негизи билесиздер, мен өзүмдүн рекламамда аябай кымбат жүрөт. Ошондуктан ушул жерди сунуштап кетем. Дагы бир сиздерге сонун жаңылык, жарнама. Биз азыр Баткен облусу, Кадамжай району, Орозбеков айыл аймагы, Кош Төбө айылында турабыз. Бас бер аке. Ошол жак жээним чуркап бараткан жол, негизги жол. Ошол Кош Төбө остановкасы, ошодон эле бир аз эле бир 200 метр кирип келсеңиздер, ошо дөңнөн чыкканда 15 сотук жер сатылат. Мына бул жагы забордон аягына чейин тосулган, теп-тегиз жер, кызыл китеби бар, документтери бүт бардыгы жайында. 2,5 миллион сом кеми бар. Эми ар кандай негативдер болушу мүмкүн, бирок Орозбеков айыл аймагында негизи жерлер ушунда кымбат жүрөт. 12 сотук жерлер эле өзү 2 миллиондон жогору баада сатылып атат. Бул жер болсо 15 сотук жер. Ушу документтер бүт бардыгы бүткөн, үй салып жашай бересиздер. Төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар, ошондой эле биздин каналга катталып коюңуздар. Ушундай пайдалуу элге керектүү гана жаңылыктар, жардамалар чыгып турат. Алыңыздар. Бул жагында кыйгач жерлер көрдүңүздөр, мына кыйгач жерлерде сатып жатат. Бул деле 2 миллион аяк биягда сатып жатат, караңыздар. Айырмачылыгы теп-тегиз жер бул жакта. Түп-түз жер. Айылдын ортосу, дөңдө, шамалбак. Бул жерде Кадамжай шаарыбызда көпчүлүккө таанымал болуп калган Арча ЖТ деген 2 кабаттуу имаратты билесиздер. Ошо 2 кабаттуу имарат түшкөн. Ошол жерден сиздер келип туруп отурсаңыздар. Жагында мына креслодагы өзгөчө экен, ушу креслодагычы. Мынтип отурганда бутуңуздарды бир катар массаж кылат. Андан кийин бул жакта аябай сонун кылып жакшы жуат. Условиялар, шарттары аябай сонун. Бул жакта сценаларды көргөзөм, чачыктардагы өзгөчө буякта тазалыкка ушунчалык баа берилген экен. Мындай эле. Ассаламу алейкум жигиттер. Бул жакта каалагандарга мына китептерди да бир катар көрүп отуруп, эң биринчи машалла деп мына намаз күнүмдүктүү баалар деп мына намаз китептер да бар экен. Көрдүңүздөрбү? Жанагындай шайтандын оюндары, майда чыдарлар жок. Красавчик. Жигиттер да тартып атат. Так. İşte бериңиз мына. Жигиттер чачты алып атат. Стулдар бул жакта 1, 2, 3, 4, 5 стул, 6 стул бар экен. Негизи күчтүү мастер болсо ушул жерге дагы ишчи балдарды алабыз, келип иштесеңиздер болот. Бирок анан кадимкидей тартип аябай катуу. Эртең мененки саат 8де келип, кечки коюлган убакытта мөөнөттө келип, коюлган мөөнөттө кетишиңиздер керек шарт. Анан кыргызча кылып түштөн кийин келип, 2де келип, 3де келип анан жүргөн болсоңуздар аябай жаман болуп калат андачы. Мына караңыздар. Өтө сонун. Чачты алып атат жигит. Жигитте мастер көргөзүп. Канча жылдык опытыңыз бар анан? 2021ден бери, красавчик. Мастерлер негизи бирөөлөрдү сулуулайт экен, өзүңүз болсо кышкы сезонго прическаны эң сонун кылыпсыз. Мына эң жакшы прическа ушул прическа болот мына. Тамаша мунун баары. Ондай десем бул мастер дагы мына чач жок. Общий сүйлөшүп алган окшойсуңар, Тамаша. Иштерге ийгилик. Бул дагы бир чети эң жакшы сооп иштердин бири да. Адамды суулап, кооздоп, чачыны алган дагы бул мен бир эмеде укканмын. Чын канчалык жалган билбейм, бирок сооп аябай чоң да. Жигиттин мына чачыны алып атабыз мына. Сонун. Бул жакта байкебизди алып атат. Мен кеттик сизге тышкартты көргөзүп келейин. Негизи адамдар ичкерттен тышкарттан видео баштаса, меники наоборот да. Тышкарттан ичинен баштап койдум мен. Тышынан баштап келсе, мен болсо ичинен баштайм. Мына бул жакта айыл банк билесиздер. Ошол жерде мына барбершоп Арча ЖТ деп. Үстүндө детский кийимдер дагы бар. Аябай сонун кийимдер бар. Ошол
кийимдерге дагы сиздер келип балдарыңыздарга алып кетсеңиздер болот. Мына бул жерде Instagram аккаунт VIP Barbershop. Андан кейін бұл жақта сценалар. Мына телефон номерлар. Стрижка 250 сомдон башталып, мына 300 сомго чейин арзан эле, көрдүңүздөрбү? Ушунда кымбат десеңиздер өлгөн эми анчалык пас кетпеңиздер. Себеби азыр 150 сомго, 200 сомго даже эчтеке деле келбей калды. Горячий воск бар, мына чистка лица эркектер үчүн, мисалы мына чулуп тазаламай дегенечи. Өйдө ачыкпы азыр? Жабыкпы? Кеттиң анда өйдөгө да бир саякат кылып чыгайлы. Бул жагы мен чыгам да. Сиздерге ушуну менен кошо, ушул эле жигит бул жакта мына Baby Shop Кадамжай деп детский кийимдерди дагы сатылат экен. Ушул жака дагы бир катар чыгып көргөзүп кетели. Мына караңыздар. Аябай сонун кийимдер. Эгер бир айдын ичинде жаңы жылга чейин Кадамжай медиа YouTube каналынан келдим десеңиздер, сиздерге өтө сонун скидкалар, ошондой эле белектер бар, кошумча подарочный белектер бар, носкилер, шапкалар дегендечи. Бул жага кийимдер көбүнчө кактан келет? Кийимдер кактан келет көбүнчө? Турецкий, Пекин, Гуанчжоу. Турецкий, Пекин, Гуанчжоу деген кийимдер мына эң биринчи эле мына шапка жакты мына карасаңыздар, мына кандай сонун. Мына биз балдар үчүн жашайбыз да, мына балдардын келечеги, жаштар балдар биздин келечегибиз дегендей. Мына балдарыңыздардан аябай эң сапаттуу, жакшы оригинал кийимдерди алып бериңиздер. Кадамжай шаарында ушул жерде өзүбүздүн жигиттер ашты жүргүзүп жатат, ошондуктан келиңиздер. Акчаны бизде Баткендин тилинде, ичкилик тилде айтканда беген акылбастан өзүбүздүн ушул жигиттердин, ушул жердин бизнестери өнүгүшүнө, өсүшүнө салым кошуп, ушул жерге келиңиздер. Эми баарын бааларын айтып отурушум шарт эмес. Бул сиздерге атайын табышмак болсун. Өзүңүздөр Кадамжайга эми күндө көп түшөсүздөр да. Мисалы күнүгө түшөт адамдарчы. Документ иштери боюнча, жумуштары боюнча, чайканаларга, шашлык жегенче, аш жегенче дегенде, азыр фастфудтар ачылып кетти. Ошого келгенче бир катар көз чаптырып, келип сценаларды көрүп кетиңиздер. Мына бул жагда мына бүт бардык издеген кийимдериңиздер бар экен. Өтө сонун, жакшы. Өтө жакшы кийимдер бар экен, урматтуу көрүүчүлөр. Биз сиздерди ушул жерге күтөбүз, чакырабыз. Барыңыздар, келиңиздер.